Өзү менен сүйлөштүңүзбү? Ал киши өзүнө коюп жаткан айыптар боюнча эмне деп айтты сизге? Провокация деп айтты. Бул ГКМБ бийлик тарабынан уюштурулган провокация деп абдан Максатбек ажы айтты. Себептен туп-тура провокация экен да бул. Себебин түшүндүрдүбү? Эмнеге ошондой чагымчыл иш экен деп иштеп айтып аткан? Жүргөн себеби бул муфтийден айтканда кийинки шайлоого барасыңбы десе, бул ким айткан, ооба барам деп койгон да. Ошо барам деп койгон үчүн буга провокация уюштуруп, кафеге чакырышып, арга сүйлөшүп, силерде көп акча чыгып калыптыр, тигинтип калыптыр, мен силерди куткарып берем, жасап берем деп провокация кылып туруп, атай бухгалтерин дагы алып чыгышып, анан ага акча бердиртип, анан тиен алып барып камап салышыптыр. Жана Садыр Жапаров айткан акчалар боюнча өзүнөн сурай алдыңызбы? Өзүнөн сурадым. Садыр Жапаров ажоо болгондон кийин, ал менин мурунку подзащитныйым болгондон кийин, мен анын адвокаты болгондон кийин, азыр ал оосуна келгенде сүйлөбөш керек болчу. Ачык эле айтайын, бирөөлөр ушак тартып келсе, ошонун ушагын угуп отура берет экен да. Андай ажоо боло албайт да. Ал такташ керек болчу да биринчи. Аны эмне үчүн тактабай туруп, айтат саясий ишкерге берип атыптыр. Андай иш жок экен да. Ажоону уят кылып атышат. Мен аны уктум, аякта жазып атышат. Токталиев акимди эмне үчүн кызматтан алып койдуң десе, ошону айта алган жок. Эмне үчүн алып койгон жок. Же иштелбаган үчүнбү? Же да бирдемке саясий заказ аткарбай койгон үчүнбү? Айткан жок да. Аны буйтап талтаңдашып өтүп кетти. Айтат, Бурханов деген мага айтты, мен Бурхановго деп тапшырма бердим элем, муфтияттар жакпен тактап сүйлөшүп алууга десе, Бурханов Токталиевге айтыптыр, Токталиев туура эмес түртүп арыз жазыптыр. Антпей эле Бурханов такма-так мага айткан. Садыр Жапаров айтты, Максат Ажы кетсин деп айтты, сага бер деп мага резюмесин берген. Ким муфти болуп келерин дагы мага көрсөткөн. Ошол иши далилди мен 24 январда муфтияттын ишинде Садыр Жапаров отурду, алынын кеңештери отурду, жана Бурхан отурду, далилдеп көрсөткөм да. Хаким мырза, азыркы учурда Максатбек Токтомушевдин баш коргоо чарасы боюнча тергөөнүн позициясы кандай болуп атат? Тергөөнүн позициясы 2 айга бергиле, 2 ай отурсун деп атат. Прокурор болсо жок, баш чарасын өзгөртөлү, үй камагына чыксын деп атат. Экөөн эки кайша кетти. Мына мен билгенден онда сот баш чарасын өзгөртөт да, үй камагына чыгарып коет. Себеп дегенде Максатбек Токтомушев кайсыл беренелер боюнча айыпталып атат азыр? Эме пара бергенге катышкан деген. Эмеге кызмат. Айттым, болуптур. Пара берген катышканда ГКМБнын айттым, силер мыйзамды окуңар барбы? Муфтиятка кирип, бирнемке сураганга, документин текшергенге десек, тергөөчү айтат, бар дейт. Прокурор айтат, бар эмес дейт. Себеп дегенде муфтият бул мамлекеттик мекеме эмес да. ГКМБ барып текшере бергендей. ГКМБ атай барып текшерип, провокация кылып, чектен чыгып кеткен болчу булар. Өзүнүн чегине чыгып барып текшерип документин алышкан. Мына ушуну айтыш керек. Сиз азыр жактоочу катары өтүп атасыз. Мен азыр жактоочу катары өтүп атам азыр. Мен жактоочу катары.